Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ашканаңыздын тизмесин дагы бир даамга көбөйтөбүз деген ойдомун. Бүгүн биз сиздерге сонун бир салаттын даярдалышын көрсөтүп бермекчибиз. Ал эми бул салатты жасоодо бизге Ваниль ресторанынын ашпозчусу Нурсултан жардамга келмекчи. Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Саламатсызбы. Бүгүнкү жасай турган салатыбыздын аталышын жана курамына керектелүүчү азыктарды атап өтпөйсүзбү? Мен сиздерге бүгүн грек салатын жасап берем. Ага кетүүчү азыктар: сыр, салат жалбырагы, болгар калемпири, пияз, помидор, бадыраң, туз, оливковый масло кетет. Ал эми салатыбызды баштайлы. Эмнени туроодон баштайбыз? Бадыраңды туроодон баштап алайлы. Кандай кылып турайбыз? 3 бурчтуу кылып турайбыз бардыгын. 4кө бөлүп алабыз мынтип. Помидор турайбыз эми. Кандай кылып? 3 бурчтуу болот бул деле. Барын 3 бурчтуу турашыбызга туура келет. Эми буга пияз салабыз. Жуга кылып тураш керек муну. Абдан жуга. Эми болгарскийни тура алабыз. 3 бурчтук болуш керек бул деле. Салат жалбырагын алабыз. 4 чек турайбыз мындай кылып. Ысып аралаштырып алабыз. Оливковый масло коябыз. Аралаштырып алабыз эми. Эми тарелкабызга салып кооздойбуз. Маслини менен кооздоп алабыз. Кооздоп баштайбыз эми мынтип. Сени коюп койсун 5 жерге анан сыр менен да кооздойбуз. Салатыбыз даяр. Өзүңүздөр көргөндөй аз убакыт ичинде грек салатын даярдап алдык. Ар бир үйдө ак дасторкон жайылып, ал эми дасторкондо дал ушундай даамдар орун алсын дейли. Тамагыңыздар таттуу болсун.